Өткөн жылы баткендиктердин негизги кирешеси эсептелген өрүк жакшы түшүм бербей, жергиликтүү багбандар 5 миллиард сомго чейин зыян тарткан. Былтыр эрте жазда өрүк гүлүн ачкан маалда үшүп жүрүп, байлаган бүчүрлөр суукка тоңгон. Аба ырайынын соңку жылдары мынтип улам өзгөрүп, жагымсыз шарт түзүлүп, дыйкан чарбаларды, жаңы ыкмаларды колдонуп, өрүк өстүрүүгө, жаңыча мамиле жасоого мажбурлады. 500 литр суга кошулат экен дагы, себилет экен. Себилгенден кийин бул күч кубат берет экен дагы даракка. Анан жана келген сууктан сактай турган орусча айтканда эффект берет экен да. Курт кумурскадан сакташ боюнча, анан 2-3 жылдан бери үшүк алып кетип атат, ушул үшүктөн сакташ боюнча жол жолдорун үйрөтүп, ушул боюнча сөз кылайлы дегенбиз сиздер менен кеңешип биргеликте. Алышдан дыйкан чарбасынын жетекчилиги өткөн айда Түштүк Кореяга барып, өндүрүлгөн өрүктү химикатсыз кургатып экспорттоо жаатында макулдашып кайткан. Корея өнөктөштөр өрүктү зыянкечтерден, ананда эң башкысы сууктан сактоо үчүн атайын дары-дармектерин сунушташкан. Баткенде Кореядан келген дары менен өрүк бактарына сыноо жүргүзүлө баштады. Демилгечилер быйыл жакшы натыйжа болсо, кийинки жылы жалпыга жайылтабыз дешет. Өткөн жылы сентябрь айында Түштүк Кореяда дүйнөлүк көргөзмө болгон, ушундай органикалык чарба жүргүзгөн фермерлердин. Ошого катышып, ошол жерден Баткендин өрүгүн алып барып ошол жерде көргөзмөгө койдук. Анан Корея туугандар жеп көрүп өтө кызыгышты. Мындай ширин азык кайда бышат? Анан Кыргызстанда дедик. Ушуну менен ишетсек болобу, кантип алсак болот, кантип силер менен ишетсек болот деген сунуштарды бердик. Анан улар биринчиден эле кандай көйгөйүңөр бар деп ошону сурады. Анан биз айттык, ушул 2-3 жылдан бери суук болуп, биздин өрүктөрдү суу алып кетти, ошондой чоң көйгөй бар десек, күзүндө декабрда чача турган курук дары беришти. Андан сырткары ушул бүчүр алган мезгилде чача турган суюк дары беришти. Ушуну чачып көргүлө, эгерде жакшы жыйынтык бере турган болсо, биз ушуну Баткенге алып барып таркатып туруп, анан ушу Баткендин өрүгүн ушундай экологиялык таза ширин азыкты биз Кореяга алып келели деген максатта сүйлөштүк. Ошону азыр мына фермерлерди чогултуп, бүгүнкү күнү биринчи эксперимент кылып атабыз буюрса. Учурда Баткенде өрүктүн 1 килограммы 500 сомго чейин сатылууда. Жергиликтүү дыйкандар болсо, дүйнөлүк базарга биоорганикалык өрүктү алып чыга алсак, баасы 1 топ эсе жогорулайт. Ал үчүн болгон аракетти жумшап жатканын айтышат. Бул дүйнө жүзүндө биздин органикалык таза азык, эң кымбат азык ушул биоорганика да. Мисалы үчүн бир эле нерсени айтат болгончу, Кореяда биз ушу көргөзмөдө койдук, 1 килограмм өрүктү 1,5 миң сомдон саттык. Биздин сомго которгондо. Эми ошону корейцтер айтат, эмне үчүн арзан сатып жатасыңар деп. Себеби алар бай мамлекеттерде ушундай экен да. Анан өткөн жылы февраль айында Германияда ушундай биофак деген дүйнөлүк көргөзмө болгон, органик боюнча катышканбыз. Ал жерде көрдүк биз 1 килограмм ушул органикалык таза өрүк 2,5 миң сомго которгондо. Эми биз бүгүнкү күнү фермерлер өзүбүздөн ушундай чыга турган эч кандай компания, башка бизнесмендер жоктугунан ушу тажик туугандардын көзүн карап арзан баада 200 сом, 300 сомдон тажиктарга сатып отурабыз да. Эгерде биз бүт органиканы ушинтип реклама кылып, биз ошону тастыктап, далилдеп чыга турган болсок, Кудай буюрса, жок дегенде 1000 сомдон сатсак дагы биздин Баткен элинин дыйкандар бутуна туруп баштайт да буюрса. Максатыбыз ошол. Баткенде өрүк өндүрүүчүлөрдүн ичинен жалгыз гана Алышдан айыл чарба кооперативи органикалык өрүк өндүрүүрүн тастыктаган, европалык талаптарга жооп берет деген сертификат алган. Бирок азырынча баткендик багбандар Европанын базарына жете албай турат.